Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө биздин академиябызда физкультура мугалимдерин даярдайт экен, бирок тренерлерди даярдабай калдык деген мага ошондой неме кайрылуулар келип атат. Ошол чынбы? Жок, бүгүнкү күндө окутат баарын тең. Бар да, тренерлер даярдалып жатат. Анда республиканский детско-юношеский школалар боюнча айтып бересиздерби? РС дюшорлор боюнча. Кандай жумуш аткарылып атат сиздер тараптан? Эмне болуп атат ал жерде? Анткени алар түзмө-түз балдар жана өспүрүмдөр менен иштешет да. Бүгүнкү күндө ушу балдар өспүрүмдөр мектептери Канча арасында мектебиз бар Кыргызстанда? биздин карамагыбызда 76. Бишкекте канчосу? Бишкекте 3. Кандай жумуш аткарылып атат? Бүгүнкү күндө ушу 3 мектеп бул республикадагы башка мектептерди көзөмөлдөйт. Жаңы долбоор киргиздик, мен чемпион деген. Бул жерде ушу приоритеттүү 11 спорттун түрүнөн 7 жылдык долбоор бул. Ошонун бардыгын камтып, бардык ушу приоритеттүү спортторду көтөрүү максатында иштеп жатабыз бүгүнкү күндө. Ошондо балдар мектептер менен, жогорку окуу жайлары менен иштеп жатабыз деп айттыңыздар эле, кандай жумуш аткарылып атат? Бүгүнкү күндө ошо мектеп лигасы боюнча каттоо бүттү. 2400 команда катталган. Азыр биринчи, экинчи кварталда ойнолуп, анан жыйынтыгы чыгат. Май айында финал болот. Студенттер лигасын февраль айында каттоо баштайбыз. Биринчи, экинчи квартал бул программабызда жыйынтыктайбыз май айында. Бул иш жүрүп жатат. Профессионалдуу спорттун түрү боюнча ушу дюшалар менен иштешип атабыз да, ушу жаңы программа. Бул суроону эмнеге берип атам? РС дюшордо иштеген жетекчиликке көңүл буруңуздарчы, мындай квалификационный требованияларды коюп жатканда, анткени ар кандай мындай сөздөр болуп атат, тааныш билиштерим менен тандалып калып атат деген мындай сөздөр болуп атат да. Эми мен спорт тармагында кандай мамилем бар экен сиздер билесиз, көп ошо катышып маалымат көп келип атат да. Анан балдар жөнүндө эмнеге айтып атам? Акыркы жолугушканда сиздер менен деле статистиканы айттым элем. Бүгүнкү күндө бизде мектептерде 60% балдарыбызда сколиоз. 60%. Бул абдан чоң статистика. 50% балдарыбыз хронический оорулар менен ооруйт да, именно школьниктер. Анан ошондуктан мектептерде жанакы пропаганда здоровый образ жизни болуш керек дегенде сиз айткансыз. Ошо мектептер менен вуздардын ортосуна олимпиада, спартакиадалар өткөрөлү деп атабыз деп. Эсиңизде да. Андан тышкары бизде ушунча көп федерациялар бар, ассоциациялар бар. Алар менен кандай жумуш жүрүп жатат? Мындай контрактный бир, договорный бир мамилеге өттүңүздөрбү? Мындай ниеттер болуп жатабы? Кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө ушу долбоор даярдап, федерациялар менен келишимдер түзүп иштеп баштадык. Ушу жылдан баштап жоопкерчиликти бөлүшүү максатында. Анан каражат маселеси кандай болот анда? Каражат маселеси контрактный маселе деп мен ошол ошон айтып сурап атам да. Кандай болот? Контрактный маселе жок бизде. Жок. Жок. Кантип алар менен кантип иштеп жатасыздар анда? Жана бизде дирекциялар бар да. Дирекция менен федерациялар бир функцияны аткарып калат да көп учурда. Ошолорун бөлүштүрүп, иретине келтирип, биринин ишин бири кайталабагандай кылып, ушундай иретке келтирип атабыз да. Сиздин оюңузча Кыргызстанда ушунча көп ассоциация менен федерациялар иштеп жатат, аларга ушунча көп жеке ишкерлер жардам берет, саясатчылар жардам берет, көп адамдар жеке мындай инициатива менен региондордо жардам берет, шаарларда. Ушуга көз карашыңыз кандай? Ошол эле убакытта мамлекеттик спорт бир жакта турат да, бюджеттик каражат менен, эми жетишсиз каражат менен. Алар кандай бири менен кандай мамиледе иштеш керек? Бүгүнкү күндө биз ошол өзүнчө иштеп жаткандардын баарын чакырып, биргеликте ушу мамлекеттик программаны бир багытта биргеликте иштешели деп иш жүргүзүп жатабыз. Анткени көп эле районный деңгээлде, областтык деңгээлде ушундай иш-чаралар көп өтөт да, ар кандай максатта. Бирок бүгүнкү күндө бизде долбоорлор даяр болгондуктан ошого жардам бергиле деп атабыз да. Бир саясат жүргүзөлү, саламаттыкты, элдин ден соолугуна бирге кам көрөлү деп.
ушундай иштеген адамдарды чакырып бир долбоор менен бир багытта иштейли деп атабыз. Мындан Советтер Союзунан бери жанакы нормативдер бар эле, ошолор өзгөрүлүп атабы? Жаңылар кирдиби? Мындай госпрограмма кандай акыркы учурларда жазылат деп айтылды, бирок 2015-те жазылган деп атышат да. Ошондон бери кандай өзгөрүүлөр болду? Эми дүйнө жүзү өзгөрүп атпайбы? Бүт нормативдер өзгөрүлүп атат. Сиздер тарапта кандай жумуш болуп атат? Бизде бүгүнкү күндө ошо бүт положенияларды оңдоп атабыз. Биз Акыркы жолу нормативдер качан өзгөрүлдү эле? акыркы жолу эми аз-аздан өзгөрүүлөр кирип келген экен, 20-жылы. 2015 нормативдер өзгөрүлүп өкмөткө киргизилген, андан кийин өзгөрүлгөн жок экен. Чоң өзгөрүү болгон эмес, туура? Болгон. Ошондон кийин дагы кирди беле сиз иштеп жатканда? Жок, мен иштеп атканда кире элек да, азыр кирип атат. Ошол жакта карап койсоңуздар, ошол тренерлерден да көп сунуштар келип атат да. Рахмат, ишиңизге ийгилик, мыйзамды колдойм. Рахмат.